Саламатсыңарбы балдар? Айлана чөйрө менен таанышуу сабагынан элдик музыкалык аспаптар деген темада элдик музыкалык комуз, жетиген, кыяк, добулбас, темир ооз жана жыгач ооз комуз, чопочоор аспаптары боюнча маалымат алабыз. Комуз кыргыз элинин байыртадан бери келе жаткан чертме, кылдуу үндүү аспабы. Ал өрүк, жаңгак, арча дагы бир катар жыгачтардан чабылат. Жалбырактары күбүлгөн жана мөмөсү бышкан кезде кыйылган жыгач сомдолуп, сууга кайнатылып, анан ышталат. Комуз баш, моюн, толку, чара, капкак, тепке, үч кулак жана үч кылдан турат. Комуздун жаны жыгач жана кыл. Башка жыгачтарга караганда өрүктөн чабылган комуз нарктуу деп эсептелет. Кылдары койдун ичегисинен жасалат. Жетиген кыргыздардын байыркы аспабы. Жетиген унутта калып, бизде эми гана жаңыдан жандана баштады. Кыргызстанда учурда жетигенди эмен жыгачынан, ал эми капкагын карагайдан жасап жүрүшөт. Жетиген негизи 7 кылдан турат, бирок азыр өркүндөтүлүп, чыгарманын мүмкүнчүлүгүнө жараша кылдардын санын көбөйтүп чертсе болот. Тагылган кылдын санына карата кадимки эле чүкөдөн тепке коюлат. Добушу бийик, тунук кубаттуу чыгат. Узундугу болжол менен 1–1,5 метрге жетет. Адатта бул аспапты терип, шилтеп, сыдырып чертишет. Кыл кыяк эки кылдуу жаа менен тартып ойнолуучу аспап. Ал арчадан, өрүктөн, тулку бою бүтүн бойдон чабылат. Узундугу 65–70 сантиметрден ашпайт. Чарасы 3,5–5 сантиметр тереңдикте оюлат. Капкагы төөнүн гана териси менен капталат. Башкаларыныкы жарабайт. Аспаптын добуш чыгаруучу чарасы тең бөлүнгөн алмуруттай болуп турат. Анын тең жарымы капкакталат. Алдына туурасынан кичинекей жыгачтан бертик коюлат. Ал эми капкактын дал ортосунан ылдый карай ичке кайыш тартылып, учу аспаптын түбүнө бекитилет. Аны куткун дешет. Тепкиси өрүктөн же тыт жыгачтан жасалат. Кыякка жылкынын куйругунан 2 жоон топ кыл тагылат да, биринчи кыл 60 тал, экинчи кыл 70 талдан ашпайт. Добулбас элдик урма музыкалык аспап. Анын тегерек алкагы жакшы ийленген жумшак арчадан, талдан, кайыңдан жасалат. Добулбастын турпаты эки башы кесилген ашкабакка окшоп келип, жылкынын төөнүн кере тартылган териси менен капталган. Ал эми тегерек ийилген тактайдын эки учу бири-бирине көктөлүп бириктирилген.
Добулбастан бийик мукамдуу добуш алыш үчүн камчы сап менен чаап, алакан менен кагып, азыр болсо кийиз капталган таякчалар менен уруп ойнолот. Добулбас негизинен кадырлуу меймандарды тоскондо, узатканда, жортуулга аттанганда, жеңген салтанаттарда, жоокердик машыгууларды өткөргөндө кагылган. Темир ооз комуз байыркы замандан бери келе жаткан какма аспап. Ал темирден жасалгандыктан темир комуз деп да аталат. Ал эки бөлүктөн жаактан жана тилден турат. Аспаптын жаагы деп анын тилинин эки жагындагы 4 кырдуу оозго салып кагаарда тишке такала турган колго кармоочу чарасынан созулуп чыккан кош сызыкча темирди айтабыз. Жаагы темирден, жезден, колодон, күмүштөн, алтындан, ал эми үндүн булагы болгон тили курч темирден, болоттон жасалат. Мурда ооз комузду кыз келиндер ойносо, кийин эркек кишилердин арасынан да мыкты музыканттар чыккан. Жыгач ооз комуз кыргыздардын эң байыркы музыкалык какма аспаптарынын бири. Аны тоодо өскөн, суунун шарылдап акканын укпаган шилбиден, бөрү карагаттан жасаса үндүү келет. Аспаптын узундугу 15-18 сантиметр, туурасы 1,5-2 сантиметрди түзгөн тактайча түрүндө. Бир жак башы ичкерээк келип, ортосунан добуш берүүчү тили оюлат. Тилдин түп жагына тагылган боону булкуу менен добуш алынат. Чопо-чор ак, кызыл чоподон же алардын аралашмасынан жогорку температурада бышырылып жасалган үйлөмө аспап. Илгери балдардын музыкалык аспабы катары бааланып, кыска кайрыктагы күүлөр ойнолгон. Мурда сүйрүү, тоголок формада болгон. Үн алуу ыкмасы жана үн өзгөртүүчү көзөнөктөрү 3-төн 6-га чейин кездешкен. Бүгүнкү күндө бирдей үлгүдөгү сүйрүү тоголок формадагы чопо-чоорлор таралган. Азыркылары 8 көзөнөктүү болуп, бардык ноталарды алуу мүмкүнчүлүгү бар. Мына балдар, бүгүнкү сабагыбыздан биз элдик музыкалык аспаптар боюнча маалымат алдык. Эми тапшырма. Биринчи суроо. Жетигендин тепкиси эмнеден жасалат? Экинчи. Кыяктын капкагы эмненин терисинен жасалат? Жана добулбас кайсы учурда кагылган? Суроолорго жооп беребиз. Жетиген музыкалык аспаптын тепкиси эмнеден жасалган? Туура балдар. Тепкиси чүкөдөн жасалган. Экинчи суроо. Кыл кыяктын капкагы эмнеден жасалган? Азаматсыңар балдар. Кыл кыяктын капкагы төөнүн гана терисинен жасалган. Башканыкы жарабайт. Үчүнчү суроо. Добулбас кайсыл учурда кагылган? Аракетиңер эң жакшы. Добулбас кадырлуу мейманды тоскондо, узатканда, жортуулга аттанганда,
жеңген салтанаттарда жана жоокердик машыгууларды өткөргөндө кагылган.